Мен қазір президиумға сұрау берейін деп атам да. Мына кейбір депутаттар мәселе қойышып, дауыс менен өтіп кетті. Бирок біз мыйзам менен иштебейлиби? Мыйзамда шайлоо деген маселе жоқ. Мыйзамда утверждайт деген маселе бар. Рейтингтин аркасы менен. Ошондуктан мен урмат депутаттар сунуш кылам. Мыйзамдын нормасын бузбай, казыр биз рейтинг аркылуу талапкерлерди кимиси көп алса ошого токтошубуз керек. Болду, мыйзамда шайлоо деген пункт жок. Эгерде бир депутат көрсөтсө, жок шайлоого ушундай жол бар деп, анда мен ал депутаттан казыр кечирим сурайм. Башкарып аткан жетекчилер, бузбагыла мыйзамды. Дайыма мыйзамдын нугунда жүрүңүздөр. Рахмат. Рахмат, Мыктыбек Юсупович, бул жерде 13-чү беренеде рейтингтик добуш берүү жолу менен. Азыр жогорку кеңеш рейтингтик добуш берүү менен бекитет деп жазылып турат. Азыр биз юристтер менен да кеңеш сиздин сунушуңуз боюнча. Мен дагы бир жолу айтайын. Сын дейсиңерби? Сыноо деген оңой дейсиңерби? Этиканы сакта дейсиңерби? Бирок силер анда иштегиле, окугула, мамлекетти астыга жылдыргыла. Ошондо силерге сын пикир аз болот. Бул бүт бийлик бутактарына тийиштүү сөз айтып атам менчи. Анан кийин баягы чаламалды дин бузат болуп баарыбыз ушинте берсек, эртең абсолютно авторитетибиз калбайт анда. Давайте токтотолу мунун баарын. Мыйзам менен, мамлекеттик тартип менен иштейли. Мына ошондо баары бири-бирин сыйлайт. Бул жерде Мыктыбек Юсупович эң туура айтты. Эң туура айтты. Ошол тартипке кайтып келбесек болбойт. Эң негизи бул жерде төрайымдагы, комитет төрайымыдагы башында, комитеттин чечиминде жазылбаса дагы өзүнүн укугу бар. Сунуш берүүгө. Сунуш берип атат биринчи. Жашыруун электрондук добуш өткөрөлүк деп. Ошон үчүн азыр артка карабай, бардык чечимдерди жокко чыгарып, комитеттин чечимин окуп, ошодон баштасак, ошо туура болот. Рахмат чоң.